компанияны екен ол. Можно поблагодарить, что они... Он в нашей компании около 30... Более 30 лет в нашей компании. Просто обсудить вот эти моменты. У нас долгосрочное видение, чтобы это было вот в том направлении. Да? В Москве был это с нашим коллективом, да, по транспортом. Это еще без учета ползучей миграции, временной миграции, то есть Кант или Сохулу на востоке и западе, да? Деятельность города. То есть такая... С нас, с Бишкекова архитектуры, потому что муниципальная ли парковка, свободная, то есть частная, государственная. То есть муниципалитет издал соответствующий приказ на сегодняшний день. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мэрибиз Бишкек шаарынын Айбек Жунушалиев өткөн май айында Япон өлкөсүнө барып, Токио шаарында Суши Токио деген форум мэров болуп өткөн да. Ошонун негизинде, ошол сапарда дүйнөнүн эң алгачкы мындай проект, архитектура градостроительный проект жасаган бул алгачкы Никкен Саккей компаниясы болгон. Ошолор менен меморандум түзүп, бизге баягы көмөк көрсөтүп, жардам кылып, анткени биздин башкы планыбыз Бишкек шаарын 2025 жылы аяктап атат. Ошонун эле негизде өзүңүздөргө билгендей пилоттук режимде АТР административдик территориалдык реформа болуп, Аламединдин жана Сокулуктун жерлери Бишкекке өтүп, Бишкектин бүгүнкү мындай айтканда границасы 3 эсе көбөйдү. Ошо негизинде биз мынакей Япон эксперттерди чакырып, булар бизге макул болуп, анан бүгүнкү күндө бизге мынакей көчө дагы айттык. Вертолет менен шаарды учуп, атайын кыдыртып, шаардын көйгөйүн көрсөттүк, чечүү жолдорун, шарттарын айтып бердик. Аябай ыраазы болуп, анан булар бизге бүгүнкү Бишкек шаарынын акыбалы жөнүндө аналитикалык стратегиялык документ жасайт. Ал документ 5 жыл, 10 жыл, 20, 2050 жылга чейин иштечү документ болот. Анан АТРдин негизинде жанагы элдер суроо берип аткан жерлер боюнча алардын жери эч качан мындай укугун эч ким аны тебелебейт. Кийин генплан жасалып бүткөндө ал шаардын өнүгүшүнө гана каралчу жайга айланат да. Андай эч кандай биз жерлерин мындай эметкендей тартып алгандай эч кандай эмебиз жок да. Ошол негизинде бул Никкен компаниясына мынакей чоң рахмат, бизге ушу келип, мынакей биздин мэрибиз Айбек Жунушалиев чакырып, ошо атайын көрсөтүп, мынакей шаар биздин муну Акылбек Сембековичти атайын көчө баарын карап, угуп көрүп атат. Бул дагы маселе биздин бул эме, биздин президентибиз да бизди карап, контролдоп турат. Ошондуктан бул өтө маанилүү биздин кадамыбыз деп койсок болот да.